Арыбаңыздар, ардактуу мекендештер, Кыргыз диаспора кеңешинде жаңылыктар бөлүмү жана мен Талайкүл Токтобекова. Кыргыз Республикасында чет элдик номерлүү машиналарды мыйзамдаштыруу башталды. Кыргыз Республикасынын президентинин автотранспорт каражаттарын легалдаштыруу жөнүндө указына ылайык, министрлер кабинети чет өлкөлүк каттоосу бар унаалар үчүн жаңы эрежелерди киргизген. Кыргызстанга Россия номери менен автоунаа айдап келүүчү мекендештердин эсине Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык 2025-жылдын 3-майынан тартып, унааңызды Россияда каттоодон чыгарып, транзиттик номер менен гана кире аласыз. Эгер сиз кыргыз жараны болсоңуз, чет өлкөдө, мисалы Россияда катталган темир номери бар автоунааңызды генералдык ишеним кат, орусча айтканда генеральная доверенность менен айдап кире албайсыз. Унаанын ээси гана автоунааны башкарууга укуктуу. Ишеним кат же башка айдоочуга берүү жараксыз. Чет элдик унааңыз Кыргызстандын аймагында 90 күн гана убактылуу жүрө алат. Эгерде сиз Россиянын территориясынан өз унааңыз менен чыга турган болсоңуз, жогорудагы мыйзамды сактоону унутпаңыз. Ал эми чек арадан кирди-чыкты кылууну пландап жатсаңыз, Кыргыз диаспора кеңеши менен кызматташкан таксист мекендештерге кайрылууну сунуштайбыз. Муктаж болсоңуз, ооруп жатсаңыз, Кыргыз диаспора кеңешинин атынан акысыз алып барып келишет. Байланыш номерлери +7 900 155 55 58 +7 900 144 44 45. Урматтуу мекендешим, Кыргызстанга барыбыз эле тыйын которобуз, бирок ошол тыйынды утуу менен которолу. Кыргызстандын банк компаньон эң жакшы акция уюштуруп атат. 3 айда бир жолу тыйын которгондун арасынан 6 кишиге 50 000 рубльдан белекке тыйын берип атат. Андан тышкары 2025-жылдын август айына чейин ким көбүрөөк тыйын которсо, бир кишиге бир бөлмөлүү батирди утуучу катары белекке берип атат. Балким ошол батирдин ээси сиз болуп каласыңар. Тыйын которулгондо Астрасен системасы аркылуу Сбербанктан, Тинькофф банктан жана Мир привилегии приложениясы аркылуу мекен деген промокодду киргизип которсоңуздар, дагы утуш менен которосуңар. Эң негизги шарт компаньондун же кошелегуна, же картасына тыйын түшүш керек. Тыйынды утуш менен которолу.